Bizde ama prokuror tartışlar. Çünkü başlıyor söyleyesler. Boldur düştü başka. Doğru. Onda söz tarafta bir şey şartlı bir şeyler satılıyor. İkinci ve teknik yıl. Önceki şeyler toplanıyor. Tabii Respublikası İçişleri Ministerliği'nin devlet hizmetinin devletçisi, devlet oğlunun yetekçisi, Bayışık'ın, Ayıtalı Kasık'ı Kırgızistan, Nazarı Şeratları'nın oturucu arası kamalı Terbiyeleri teknik yönetimcilerin üçüncü Mart'ına çiğne Kırgız Respublikası İçişleri Ministerliği'ne araştırıyor. Cevap Manager'ın birinci meselesine kalmamını olmaması gösteriyor. Nasıl Kırgızistan bir Nazarı Şeratları'nın oturucu arası kamalı kelime memleketin yönetimciliği 13. Mart'ına çiğne anlaması gösteriyor. Bu toplamda razı oldu. Japloçlar canı verip Barak tarafından Filatsal dağıtmanın için rüzgarların dağıtmanışında sonra 03, 07, 24 Osamı, Tanış, Şirin, Altan'la, Aytavuçları, Kasımcan'ın, Uyutavuçları, Şırdım, Sintaray'ında, Cilvesi, Yetişkulu, Körülü, Asıkbek, Hindistan, Bekrazları, Çatı, Uçuma, Arap'a çıkan, Kırgız, Kasım, Şeşan'ın, İçmek'e, 7. Yanlar ayının 17. günde yayınlanan Gürük Koyucu arasının olduğunu üzerinde toplamını gördük. Ama kabaylanış falan Gürük Koyucu arasının tanrısını sağladı. Barak Poluşku. Rahmat, hurmatlı судебный коллеги, biz özümüzün жазған даттамыбызды толығымен қолдаймыз. Бұл даттаманы biz жақты тарап жөн жазбайбыздар апелляционный порядке. Вполне мындай негіздеп, обоснованно жазып сіздердің алдыңыздарга көрсөтөбүз. Биринчиден, досудебное производствонун тергөө учурунда Первомайский район соттун тергөө судьясынын алдында тергөөчү өзүнүн токтомуну толук колдой алган эмес, обосновать ете алган жок. Эмнеге дегенде уголовно-процессуальный кодекстин нормасында бөгөт коюу чарасын биз айтып баратабыз, уже баардыгыбыз деле жактап калдык. Болгондо 3-4 эле пункт бар. Качып кетет, же тоскоолдук кылат, же болбосо бир далилдерди жок кылат, күбөгө мындай айтканда коркутуу кылат деген ошондой нормалар бар. Ошол күндө тергөө судьясынын алдында бир дам далилдерди алган жок, урматтуу судебный коллеги. Азыркы учурда да сиздердин жаныңыздарда келген Первомайский район сотунун келген материалында бир факт жок, качып турат деп. Ошол жерден отмечать етіп кетсе, бізді допросқа чакырганда, мен допростан бери Асылбековдун станына жактап келетим, допростан баш тарткан эмеспиз. Күбө катарында көрсөтмө бергенбиз, айыпталуучу катары тартылганда көрсөтмө бергенбиз. Көрсөтмөдөн баш тарткан жокпуз. Следователь айткан, бүт сурооңорго жооп беребиз. Эмнеге дегенде биз баш тартканда ошол жерден сомнение болуп калмак. Качып атат, же бир информациянын мындай айтканда бекитип атат деп. Жок, толук кандай сурооңор болсо, толук жооп беребиз деп Асылбеков менен экөөбүз отуруп допроско катышканбыз. Следовательдин суроосунда кылмыш иши жөнүндө да суроо болгон жок. Каякта турган жериң, кайсы жерде иштегенсиң, Темирлаевга кандай тиешең бар болду, ошол эле суроо. Биз ошол суроолорго жооп бергенбиз. Асылбеков Тыныстан 1 жыл болуптур ошол организациядан пресс-службалар кеткенде. Ошол далилдерди алып, мына силер тергөө экенсиңер. Тергөөнү бүт тарап өткөрүшүңөр керек. Айып тарабын карашыңар керек. Бул баягындай күнөөсүз тарабын карашыңар керек. Пожалуйста, запрос кылып алыңар. Бунун өзүнүн договорлору бар. Азыр башка организацияда деген карабай, следователь бир тарапты карап, ошол запростон кылган жок. Биз тараптан бүт суроосуна жооп бердик. Ошол суроолордон биз ойлодук, биз суроолордо бир жерде бир лазейка таап туруп, кылмыштын курамына мындай жол табып десек, андай суроолордон коюлган жок, урматтуу судебный коллеги. Допросту окусаңыз болот. Бүт допросторго катыштык, колдордун баарына кол койдук. Эми тергөө судьясынын алдына, Первомайский соттун алдына тергөөчү өзүнүн кагазын алып келди. Камап бергиңиз тууралуу өтүнүш келтирип атам деп. Эми ошону далилдеп бербейби? Мен сұрадым, хорошо, камакка алып атасыңар, жазып атасыңар, заключение чыгыптыр. Заключениенин ичинде Асылбеков Тыныстан деген фамилиясы жок, публикациясы жок. Макул, айып боюнча жазып атасыңар. Бирок бөгөт коюу чарасы боюнча кандай факт бар? Эмнеге обязательно бөгөт коюу чарасыны
адамдардан заключение под стражу алыш керек. Ал не, bir факт барбы, далил барбы, же качок барбы. Ошону соттун алдына көрсөтүп бергиле дегенде соттун алдына көрсөтө алган жок. Ошол эле токтом. Азыр ушул жерде турат. Далилсиз, фактысы жок, жөн эле токтом. Ошондуктан урматтуу судья коллегия, мен ойлойм, тергөөчүнүн токтому жана өтүнүшү, жана чыккан токтом, тергөө судьясынын токтому бул негизсиз деп эсептейм. Менин өтүнүчүм, коллегам окуп жазганбыз, коллегабыз окугун өтүнүчүбүз токтомдун тергөө чыгарган, тергөө судьясы чыгарган токтомдун тергөөчүнүн өтүнүчүнөн да негизсиз, то есть обоснованный. Биз эмнеге дегенде, азыр мен айтып кеткен сөзүмөн далилдеп атам. Жанында турган мен сураган өтүнүчмөн. Мына жашаган турган жери бар, паспорту бар, мүнөздөмөлөрү бар. Законда эмне требование турса, ошонун баарын тергөө судьясына көрсөтүп бергенбиз. Ошол документтер алдыңызда турат. Более того, биз допроско катышып баштапкан эмеспиз. Айтып бер деген сурооңор, ар бир сурооңорго полноценно жооп беребиз деп даяр болгонбуз. Баштапкан эмеспиз. Эми билбейм, биздин апелляциондук даттануу толугу менен негизсиз болуп атса, чыккан токтом необоснованно болуп атса, бир да факт жок болсо, кантип бул токтомду тергөө судьясы чыгарып атат, мен түшүнүксүз. Ошон үчүн сиздерге келип даттануу жазып атабыз. Адилеттүү, объективно, всесторонне карап бериңизди суранып атабыз. Менин сөзүмө баа берип туруп, мен айткан сөзүмдү материалдардан карап коюңуздар. Допросторду, справка с места жительства, личность, бүттүн баарын карап коюңуздар. Тергөөчүнүн кандай кагазын бериптир, камакка тандоо үчүн кандай далилдерди бериптир, ошого маани берүүнү сиздерден суранам. Анан дагы бир кошумча айтып кетсем, мыйзам деген мыйзам, норма деген норма, уголовный процессуальный кодекс норма деген бар. Бирок человеческий принциптер деген бар. Уголовный кодексте принцип жазылган. Принцип невиновности. То есть бул соттун чечими чыкканча менин жактымда турган Аспеков Тыныстан бунун күнөөсү каралбайт. Урматтуу судья коллеги. Ошондуктан принцип человечности деген бар. Даже мына ушундай согуш болуп атканда, ушул мен айтып аткан принциптер мыйзамдан өтө болот. Согуш болуп атканда да душман келип, мыйзамга карабай жардам берип коюп 100 метр сага жылдырып койгон деген учурлар болгон. Ошол принциптерди колдонуңуздар. Мен нормага таянбасам да, принцип человечности, адамчылык деген принцип жазылган. Анда принцип бар. Принцип невиновности деген бар. Ошол принципти колдонуп коюңуздар, урматтуу судья коллеги. Мен толугу менен даттанууну колдойм. Бул чыккан токтомду жокко чыгарып, тергөөчүнүн токтомун жокко чыгарып, жаңы определение чыгарып бериңиздер. Заключение не связано с лишением свободы деген бөгөт коюу чарасын тандап бериңизди суранам. Жапкоочумду айтылгандай эле жапкоочумду колдойм. Анткени биз деген оор кылмышкер эмеспиз, биз коомчулукка зыяндуу адамдар эмеспиз. Бизден эч ким деле коркпой эле койсо болот да. Биз эч жакка качпайбыз. Айтылгандай эле тергөөчүнүн сурооруна жооп бердик. Мындан кийин да жооп бергенге даярбыз. Эгер да адилеттүү мындай тергөө жүргүзөбүз десе, биз деле ага деле демек беребиз. Бул тоскоол болбойсо, тоскоолду жаратпайбыз. Эч кандай баягы дагы нерсе айтып коюш керек да, бул жерде деген тергөө деген эмнеге ушул тергөө жүргүзүп баштаганда эмнеге биз башка жагдайларга көңүл буруп койгон эмес да. Мисалы менин мисалымды айтсам, мен Темиров айтып берген жанагы экспедиция чыгарып атат да. Мен ал каналдардан кеткениме 2 жыл болду. Немелер болсо, тергөөчүлөрдүн эмес материалдар болсо, алар деген жакында эле 2023-жылдын ноябрь-декабрь айларындагы видеолорго таянып жатат да. Анан элестетип көрсөңөр, мен деген 2 жыл мурда жумуштан кетип атсам, анан кантип эле мен азыр жакында эле чыккан видеодон кандай тиешим бар меники мисалы. Адамдар деле баягы баары алып барып эле камай берген деле бул деле оюнчук эмес да. Ошо. Урматтуу коллеги, Республикасынын ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын тергөө тобунун жетекчиси Байышев тарабынан 2024-жылдын 17 январында Аспеков Карача Республикасынын Коомчулук кодексинин 4-бөлүгү аркылуу 278-бөлүмдүн 3-ү бөлүгүнөн айыпкер катарында токтомунан кабыл алынган.
Başkaça aytқанда бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жергиликтүү башчылыгы жана массалык башаламалыктарга чакырыктарга көмөк көрсөтүү боюнча айыгуу угузулган. Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин 38 жана 271 бөлүмүнө ылайык тергөө судьясы юридикалык баа бере албайт жана негизинен кароого укугу жок. Ошондой эле Асылбековго айыпталган кылмышынын мүнөзүн жана коомдук коркунучтуу даражасын эске алып, ага карата өткөрүү чарасы камак түрү тандалган токтоо негиздүү жана айыптоо негиздүү деп эсептейт жана өзгөртүүсүз апелляциялык талаптарыбызды каттандырууну сурайм. Учурдан пайдаланып, жолу кеңештин кайдыгерimiz депутаттарына кайрылып кетким келет да. Биздин иш боюнча депутаттык комиссия түзүп, өздөрү көз салып койсо жакшы болот эле да. Анткени деген биздин иште эч бир күнөөсүз адамдардын укуктары тебеленип жатат. Эгерде ушундай баягы укуктар тебелебесе биз укуктуу мамлекет болбой калабыз. Депутаттарга маселе мисал катары келтирип айтып коеюн. Мен мисалы мен деген жумуштан кеткениме деген 2 жыл мурда болсо, азыркы видео деген 2023 жылдын жакында болгон видеосу болот да. То есть ортодо ажырым 2 жыл болду. Ошондо бул тергөө талап деген эч кандай баягы далили жок эле мага окшогон адамдарды камап атат да. Анан ушул деген баягы депутаттарда көз салып койбосо башка жандарыбыздын укуктары тебеленип ушундай башаламаны улана берет да. Ошондуктан депутаттардан суранат элем. Комиссия түзүп биздин ишти карап берип коюңуздар. Анткени кийин дагы ушундай улана берсе, ар бир жарандын башына ушундай нерсе түшө берет. Ушуга маанилүү койсоңуздар, бул деген маанилүү. Сөз эркиндиги Кыргызстанга керек негизичи. Рахмат. Жакшы. Денсаулыктар жакшы. Саат жаздык бүгүн. Жақсы болады дұрыстың. Ұшырашып болғай? Не олмағыны? Шишардык сотунун кылмышта жана укугун бөлүгү сот комитети учурубуз сабитова токмошуу катчиктери мамлекетке көчөтүндө жактоочу Бараков айыпталуучу Асылбековдун катышуусу менен Шишардык биринчи райондук сотунун 2024 жылында айыпталуучу Асылбековдун Кыргызстан жөнүндөгү токтомдун карата жактоочулар тарабынан апелляциялык арыздарға атамекары жүйелерін талқылап Кыргыз басым жазып салып көрсін көзін жіберіп берілген жетекші халық соттарына анықтайды. Шешаны бірінші районның сотының тергөө судьясының 2024 жылының 2 айында айыпталуучу Асылбеков Кыргызстан мекандарына шақырды. Бүгін бойыншасы қамаққа алып жөніндегі тоқтауын қалтысын. Жақтырушылар Жәнібеков Бараковтардың апелляциялық заттамашылығын қалтысын анықталмады. Уя. Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Тыныстан Асылбековдун баш коргоо чарасын өзгөртүүсүз калтырды. Бир аздан соң иликтөөчү журналист Актилек Капаровдун баш коргоо чарасы каралып баштайт. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар. Так, анда сулкатларда еще шагы выживания, чтобы он не включил, а я вижу, что он повторно. Так,
Космический министрдің переложен актының жою бойынша басқармадан көзделісі бойынша қапархаларының бойынша расқамақалының қолдану жөніндегі өтініш қанаттандырылған. Іш бойынша қапархаларының экономикалық қатарлы шарасы қатарлы шумақлы арал қамақалының переговорының көрсетілген. Утопленная жақты жұмат сақтаралының коммерциялық автомобильдік жүйелерін көрсету. Страна отменить постановление Королевского Союза применения течения заключения последнего течения Параллельного Николая от 17 января 2024 года вынесенного определения о применении течения связанных с течением свободного течения Параллельного Николая Николаевича. Максак Павлович, да, уважаемый. Спасибо. Постановление Следственного суда Первомайского районного суда города Бишкек от 17 января в отношении моего подзащитного было применено мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 13 марта. В основании своего постановления Следственный судья указал, что Капарова предъявлено обвинение по части 4 через статью 41, часть 3 статьи 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, и то, что данное предъявленное обвинение относится тяжким преступлением, так как предусмотрена санкция от 5 до 8 лет лишения свободы. Более того, он отметил, что мой подзащитный был задержан в 21:17 часов 16 января 2024 года с участием защитника. Более того, с данным постановлением мы не согласны и хотели бы отметить свои доводы, уважаемый суд. Во-первых, в соответствии с частью 1 статьи 105 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый скроется от следствия или суда, либо может угрожать свидетелю или иным участникам уголовного суда производства, либо может уничтожить доказательства, в данной статье указываются именно обстоятельства, при которых необходимо могут применить меры пресечения. Однако в данном случае, уважаемый суд, в нашем случае, если рассмотреть данное требование статьи Уголовно-процессуального кодекса, то хотелось бы отметить, уважаемый суд, то, что само преступление, на основании которой публикации делалась экспертиза, она была сделана в декабре месяце 2023 года. Мой подзащитный ушел с работы еще в августе 2023 года. Вот эти вот основные доводы свидетельствуют о том, что к предъявленному обвинению, а также к этому уголовному делу мой подзащитный не имеет никакого отношения. Более того, то, что при избрании меры пресечения не было предоставлено каких-либо достаточных объективных данных о том, что мой подзащитный может скрыться от органов, осуществляющих досудебное производство, либо суда, а также может угрожать свидетелю, либо иным участникам данного уголовного дела. Все указанные обоснования, уважаемый суд, предъявленное обвинение, а также в самом судебном акте, они свидетельствуют о том, что мой подзащитный здесь вообще не имеет к данному уголовному делу никакого отношения, и все предъявлено необоснованно. Более того, в соответствии с частью 1 статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, при разрешении вопроса о необходимости применения меры пресечения и определении ее вида оснований, предусмотренных статьей 105 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, суд должен учитывать обоснованность обвинения, как я уже ранее отметил, сведения о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства. Данные, уважаемый суд, обстоятельства следственный судья, как в судебном заседании, так и в судебном акте, уважаемый суд, он не отразил. Более того, хотелось бы отметить то, что мой подзащитный ранее не судим, не привлекался к уголовной ответственности, к данному уголовному делу не имеет никакого отношения, имеет постоянное место жительства, как было установлено при уточнении его анкетных данных, то, что проживает он по адресу Чуйская область, Аламудовский район, село Майка, улица Совхозная, дом 14. Все эти сведения, уважаемый суд, говорит то, что судом была незаконно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На основании изложенного, уважаемый суд, прошу отменить постановление Первомайского районного суда от 17 января 2024 года в виде заключения под стражей в отношении Капарова Мадамбека Талайбековича и вынести новое определение о применении меры пресечения, связанной с лишением свободы в отношении моего подзащитного Капарова Мадамбека Талайбековича. Полностью поддерживаю. Так.
Қолдайсыз ба? Қолдаймын. 17 января этого года в Первомайском районном суде следователь Главного следственного управления МВД Кыргызской Республики просил суд отправить меня за решетку на 2 месяца и признать задержание законным, используя такую формулировку, как может совершить нарушение закона, используя свою аудиторию. С такой формулировкой вообще можно кого угодно отправить за решетку, сломать судьбу и жизнь любого человека, даже в этом зале. Даже во всем мире с формулировкой может. И при этом следователь не предоставил вообще никаких доказательств моей вины, моей причастности. Если бы у него тогда были доказательства, то он бы незамедлительно всем присутствующим и суде предоставил, но он этого не сделал. Вот. Хочу еще раз отметить, вчера тут же тоже отмечал, что с августа 2023 года я не работаю в Тимирапплае. Как говорится в уголовном деле, материал, по которому возбуждено дело, был опубликован в декабре, то есть спустя несколько месяцев. И я вообще не понимаю, по какой причине предъявляют мне обвинение, потому что прошло столько времени, и плюс я там не руководитель, не директор, не редактор, даже не сотрудник. Вот. И за современную историю Кыргызстана это первый случай, когда задерживают и отправляют за решетку сразу в одно и то же время 11 журналистов. Такого никогда ранее не было. Вся эта абсурдность всей этой ситуации, за этой абсурдностью наблюдают не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Это доказывает, что есть давление на СМИ, на свободу слова, на демократию и на права человека в целом. И это отражается и будет отражаться на мировых и международных рейтингах, где будет числиться и Кыргызстан. Вот. И еще хочу добавить, что во время моего содержания в СИЗО-1 не стало моей бабушки из-за несправедливого решения и незаконного решения судьи Первомайского суда. Я не смог присутствовать на похоронах и отправить ее в последний путь. Поддерживаю адвоката, прошу уважаемых судей принять решение о мере пресечения, который не касается содержания под стражей. Спасибо. Хабаровдун адамгерлик талаашчысы комитетинин биринчи Кыргыз Республикасынын Коомчу жаза кодексинин 41-бөлүмүнүн 2-нчи бөлүмүнүн бул 278 бөлүмүнүн 3-нчү бөлүмүнүн менен айырылуусу карата жолдоп коюу чарасы камак түрүндөгү жолдоп коюу чарасы тандалып алынган. Жолдоп коюунун чарасын тандап алууда тергөө судьясы тарабынан айыптуу тарабынын жасаган кылмыш тартипке каршы кылмыштар менен байланышкан мүнөзүн жана коомдук коркунучтуу даражасын жана ошондой эле айыпталуучуга козулган айыптын оор түрү экендигин эске алуу менен жолдоп коюу чарасы камак түрү тандалып алынган. Айыптуу тарап тандалып алынган токтомду негиздүү деп эсептейт. Ошондуктан аны өзгөртүүсүз апелляциялык айыптоонун кантип калтырышын Неге тартпадыкпы? Уруксат бербедиби сот? Сот уруксат бербеди. Процессти тапканга уруксат берди. Прямой эфирдесиз беки. Var ya,
Судья маған рұқсат бермейді, мен өзім жұмыс. Тыныштықты сақтап тұрыңыздар ежекелер. Судья Сөйлесіп алсын ежеке. Сөйлесіп алсын ақтырмен. Түшін отырды. Барғанлы қазір тем күшті болуға бұйырсын. Бары жақсы болады. Боштандық! Ежеке, кеңеспен бөлмеде отырады. Сақтап тұрыңыздар енді. Боштандық болсын, оған бұл кісін болсын. Қыз кеңештен бері көрді Eşikte de joyup durursa, büt çaklatın joyup durursa. Bulutlardan al. Şimdi joyup Ақылет қайролу бар ма түзетірге? Ошомен сиз ордунда отурган Түзетірде сіз метрді Түзетірде сіз. Так, Анатолий, 2026 году коллегиясы құрамында туралы жуық философия протоколын қатшы Терминбеков мемлекеттік әкімшілігінде Жапон Жұматсаков айтаушы Қапалов Тыңғапшысында Ішкі шарының бірінші майранын сотының 2024 жылдың 17 январындағы айтаушы Қапалов мемлекетке қарата шыққан топтамаларға Жақтың шығарылған мәселелерін апелляциялық заттануға, ішкі материалдарын есінде, тараптардың fikirlerini, апелляциялық заттануға жүйелерін талқылап, Қырғыз Республикасының жазықтық салық кодексінің 416-417 беренелеріне көшкен халық соты коллегиялықта, Бішкек шағын бірінші майранын сотының тергеу судьясының 17 январь 2024 жылдары айыпталушы Қапаров Мананбек Талайбековичке қараған өрт қою шарасы қамап алу жөніндегі тоқтамы өзгертіліс қалтқысы жақтаушы Мақсатовтың апелляциялық заттанушыған қозғалтылысын анықтамаға тұрып заттануға жатты. Уят! Зал бошатыңыздар. Ақтілек, сен менен дес, игілік. Шардық соты иліктеуші журналист Ақтілек Қапаровтың баш қорғау чарасын өзгертусіз қалдырды. Қызық жашоо башталды, иштетеле баштады. Бир муштундай түйүлөлү бириктирип жаштарды. Эч кайдыгер болбойло, келечекте хойлойло. Жагалданбай байларга, мыктыларды колдойло.